Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Ушул өзүңүздөр көрүп турган 2 кабаттуу бардык шарты менен чоң там сатылып атат. Жанында 25ке 6 болуп салынган чоң сарайы менен участогдагы кенен 15 сотых. Бул жагында караңыздар, чоң тооканада салынган. Дарегине көңүл буруңуздар. Дареги Кең Арал айылынын чыга беришинде күн батышка бара жатканда Кең Арал айылынан чыкканда эле пилорамага жетпей эле поворот турат. Ошол повороттон солго киргенде эле болжол менен 300 метрден кийин эле ушул тамды көрө аласыздар. Ошол пилораманын жанында мечит дагы бар. Чоң жолго да караңыздар, жакын. Трассадан транспорт жагы тынбай, баймай каттайт. Таксилер, Кара Бура, Бакай Ата маршруткалар да тынбай каттайт. Таласка дагы жакын. Участогы дагы мынакей караңыздар, кенен. Мал багам деп жүргөндөр үчүн дагы бул там аябай ыңгайлуу. Гаражы дагы салынган. Топкан эшиги, бул топка менен дагы үйдүн ичине кирип кете турган эшиги бар. Анда эмесе үйдүн ичине киребиз. Болгону тегереги курчалып элек экен. Бисмилла. Үйдүн ичине кирип атабыз. Дуал бардыгы кирпичтен. Бисмилла кирип келгенде эле бут чечер жер, прихожка. Андан түз киргенде мынакей душеваясы. Саныжыл караңыздар. Кафелденген, потологу жакшы гүлдүү, натяжной потолок тартылган. Караңыздар, бут жуучу бидеси, унитаз, раковиналары, аристон баары калат. Прихожканын да потологун караңыздар, короб болуп жасалган, обойлонгон, гүлдүү кылып натяжной потолок тартылган. Болгону люстраларды тагыш керек экен бул үйгө. Прихожкадан кирдик тамга холго. Залга кире турган бөлмөнүн дагы эшигин караңыздар. Кайтек эшиктен эки жак ачылма, жана кухняга кире турган эшиктин дагы эки ачылма кылып жасалган. Сол жагынан баштайлы, мынакей бул жеринде чай ичүүчү бөлмөсү, ушундай кухня гарнитурлары менен, жакшы холодильник менен, жана ошондой эле бул жагында кухнясы. Кухнясында бардыгы суулары киргизилген. Жана ошондой эле жана мен айтып аткан топкага деген эшик өзүнчө мына бул жактан сырттан келип көмүрдү, отунду жакса болот. Мынакей топкасы да жакшы печкадан коюлган экен. Жана бул жактан кирип эле эшикти айланбастан отту жагып койгонго жакшы проектси чийилген. Андан кийин холдон сол жакка зал. Залдын чоңун караңыздар. Аябай кенен. Болжол менен бир 5 метрге 9 метр десем жаңылбайм болжол менен. Бала чака бул обойлорду тытып салган экен туугандар. Өзүңүздөр келип каалаган обойду чапталсаңыздар болот. Потолокту караңыздар. Оймо короб кылып жасалган, софиттер тагылган, гүлдүү натяжной потолоктор тагылган. Ошондой эле бул холдун да потологуна маани бериңиздер. Натяжной потолок менен короб болуп шоколад, бул жагы молочный кылып, гүлдүү кылып, кооз кылып натяжной потолок тартылган. Лестницага маани бериңиздер. Аябай жакшы, кымбат лестницадан жасаткан экен. Болгону дагы эки жакка айланып чыкма. Аябай дизайн жакшы чыккан экен. Мынакей оң жактан дагы, сол жактан дагы экинчи кабатка көтөрүлө турган кылып лестницасы кооз жасалган экен. Экинчи кабатта чоң холл бар экен. Дуалдары подобой деп коет, шпаклевка тартылган, обойго даяр. Каалаган обоюңуздарды жабыштырасыздар. Болгон жумуш ошончолук. Потологун короб кылып жасалып, ушундай фиолетовый өңдө натяжной потолок тартылган. Сол жакка бир спальный бөлмөсү мынакей. Мында ичи шпаклевка тартылган, обой жабыштырыла элек. Андан кийин экинчи спальный бөлмө. Бул жагында караңыздар. Күнгөй бет, дуаллары шпаклевка, даяр обойго, потолоктору болсо гипсокартон. Андан кийин дагы эки спальный бөлмө мына караңыздар. Үйдүн да размери чындап эле чоң экен, 13кө 12 деди окшойт болжолу. Дуаллар обойго даяр. Андан кийин дагы бир уктоочу бөлмө. Үстүндө жалпы 4 спальный бөлмө, чоң холлу, бул жерде жакшы бир коридору. Но коро сарайга караңыздар туугандар. Бул жерден тамай көрүнүп атат мына үстүнөн. 25ке 6 чоң сарай экен. Баасына келеличи, баасын туугандар $85.000 сурап жатат. Өзүңүздөр да чалып содалашып көрөсүздөр. Вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Участок кенен бул үй мага жакты. Видео лайк басып, видеону бөлүшүп коесуздар.